Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге өт оорусу тууралуу сүйлөп бермекчимин. Албетте буга чейин бул ички органыбыздын көйгөйлөрү тууралуу керегинче сүйлөп бергенмин. Башка видеолордо бул жолкусу толуктоо иритинде болот жана албетте жаңы маалыматтар менен баарыңыздар камсыздаласыздар. Андыктан видеону акырына чейин көрүңүздөр. Эгерде суроолор пайда боло турган болсо, комментарийге жазсаңыздар болот. Эч бириңиздердин ушул сурооңуздарды жоопсуз калтырбаганга аракеттенемин. Албетте бир эле органдын бир канча оорусу болору эч кимге деле сыр эмес. Ошо катары өтүбүздүн дагы түрдүү оорулары бар. Эң эле ошол башында айтыла турганы бул албетте өнөкөт холецистит оорусу. Өттө таш болушу мүмкүн, өттө полип болушу мүмкүн, өт коюланып кетиши мүмкүн. Ошонун негизинде гипомоторный, гипермоторный деген дагы маселелери өтүбүздө жаралбай койбойт. Жана бул оорулардын пайда болуу себептери дагы ар түрдүүчө. Ошол себептүү кимде ушул өт боюнча көйгөй боло турган болсо, анын өзү менен ошол сүйлөшүп олтуруп, анан маселеге бир демек чечим тапса болот, диагнозду тактаса болот деген сөз. Андыктан эгерде өтүңүздөрдө бир оору боло турган болсо, анда сөзсүз терапевтке барышыңыздар керек болот. Анан дароо эле ушул УЗИге чуркабай, анализге чуркабай деген нерсени айткым келип турат. Себеби кээ бир учурларда ушул пациенттин ушу көрүп туруп эле анча мынча суроо жооптон кийин деле туура тыянак чыгарып дарылоо планын жазып берип койсо болот. Эми ушул өттүн ушул көп эле көйгөйлөрү бар деп айтып өттүм. Бүгүн ушул өттүн кыйшайып калуусу тууралуу айткым келип турат. Негизги ошол сүйлөй турган темам ушул. Демек өт кыйшайып калса эмне болот? Адатта өт түз боюнча турбайт, бир аз кыйшайган абалда турат. Жана бул норма. Норма болгон учурда аны дарылоого деле муктаждык болбойт. Ошону эске алып коюңуздар. Болгону ашыкча майлуу, ачуу, ышталган азыктарды рационго киргизе бербеш керек же өтө сейрек болушу керек. Ошондо өт оорусуна эч кабылбайсыздар. Анан бир олтурганда ашыкча тоюнуп албоо дагы өт оорусунун алдын алуу дагы жакшы бир аракет болот да. Анан ички органдардын көп эле симптом бере бербейт. Ооруп калган болсо, сезгенип калган болсо, бактыга жараша өтүбүз ооруй турган болсо, ал симптом берет. Ушул оң жак акыркы кабырганын түбүндө, керек болсо мына ушу оң колубуз, ийигибизге чейин ооруксунулар болот. Айрыкча ушул тамактангандан кийинки ооруксунулар бул негизинен өткө байланыштуу болот. Бул учурда өдөдө айтканымдай текшерилишибиз керек жана диагнозду тактоо керек. Ошого карап дарыланабыз. Анан эгерде ушул өт нормада кыйшак болгон болсо, симптом бербейт деп айттым, жакшы боюнча жүрө бересиз. Кээ бир учурларда ушул өт кыйшак болбосо деле албетте сезгенүү болот. Бул башка себептерден ушул өтүбүздүн оорушу болот. Мисалы өнөкөт холецистит деп айтып өттүм, полип болушу мүмкүн. Эгерде өт чындап кыйшак болуп калса, анда деле ашыкча тынчсызданууга негиз жок. Себеби өт кыйшак төрөлгөнсүз, ошентип азыр кайсы жашта болсоңуз ушул жашка чейин жашадыңыз, мындан ары деле жашай бересиз. Анан бирок ушул өттүн кыйшайгандыгы сизге бир аз маселе жаратып аткан болсо, ооруп жаткан болсо, тамак сиңирүү кыйын болуп жаткан болсо, анда дарылоо керек болот. Дарылоо чындыгында өтө жөнөкөй. Биринчи кезекте диетаны жакшы кылышыбыз керек болот. Диета боюнча өтөдө айтып өттүм. Бардык эле өт ооруларында ошондой аракеттерге барыш керек болот. Анан анча мынча дарылар сунушталат. Албетте дары ар бир адамдын ушул жеке өзүнүн көйгөйүнө жараша болот. Көп учурда, көпчүлүк учурда урсодезоксихолевая кислота деген дары сунушталат. Анткени бул дарынын
өт капчасын айыктыруудагы ролу өтө чоң. Жана бул капсула бир гана өттү эмес, боорго дагы өзүнүн жакшы пайдасын тийгизип, анын ооруп калуу ыктымалдуулугун дагы алдын алып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ушул дары сунушталат. Бирок ушул урсо-дезоксихолевый кислотаны дагы алганда четинен ала бербеш керек. Анткени сапат жагынан өтө чоң айырма болушу мүмкүн да. Мисалы, ушул Австралия букасынын өтү, кара букасынын деп айтылат. Өтү алынып, ошонун негизинде даярдалган ушул урсо-дезоксихолевый кислота таблеткасы болсо, анда мунун сапатына кепилдик бар. Жана Кудай буйрса, өт оорусунан айыга аласыздар. Бирок ошол азыркы күндө Кытайда чыгат, Индияда чыгат. Бул болгон тооктун эле ошол өтүнөн даярдап коет да. Жана эгерде ошол Австралия букасыныкы болуп жаткан болсо, ал 80-90% жыйынтык берсе, бул 10-20% дагы жыйынтык бербеши мүмкүн. Ошондуктан дарыны тандаганда өтө кылдат караңыздар. Дайыма эле ошол мен ушинтип ойлойм, чындыгында канчалык деңгээлде мунун чындыгы бар билбейм. Мисалы, кайсы гана дарыны албаңыздар, ошонун баасы жогорураак болгону сапаттуураак болуп калат да. Андыктан ушул акча жагынан жакшыраак болгонун ала бериш керек. Көп учурда аянбасаңыздар, жакшыраак дарылана аласыздар. Мен ушинтип сунуштап келем. Анан дагы айтылбай эмне калды? Жалпылап эми тыянак кылабыз. Эгер өт кыйшак болсо, бул табияттан болот. Убакыттын өтүшү менен кыйшайып калбайт. Жана ушул өт кыйшак боюнча ушул күнгө чейин жашап келгенсиз, дагы деле жашай бересиз. Болгону дарылап коюш керек. Өйдө айтып өттүм диеталарын. Анан таблетканы өз алдыңызча сатып албаңыз. Сөзсүз диагнозду тактап, андан кийин гана дарыланууга киришүү керек. Ошондо толук айыгасыз жана кайра оорубайсыз. Бул ушул врачтын көзөмөлү менен болушу керек. Негизинен ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Анан дагы бир маалыматты айтпай калыпмын. Мисалы, ушул урсо-дезоксихолевый кислотаны ичип жатканыңызда ооруксунулар кетип, тамак сиңирүү жакшы болуп жаткан болсо, анда ушул айыгуу болуп жатыптыр. Бирок ушуну ичкениңизден кийин ичиңиз ооруп, ичиңиз өтө турган болсо, демек сиздин өтүңүздө эмес, ичегилериңизде көйгөй болгон болот да. Ошон үчүн ар бир адам өзү байкап койсун. Ушул дарыны ичкенде оору болбосо жакшы, эгер оору боло турган болсо, анда ичегилерди дарылаш керек. Жана муну дагы врач менен кеңешишиңиздер керек болот. Ушул каналга каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписацияны басып коюңуздар. Себеби сиздер үчүн ушул тастыкталган медициналык маалыматтар байма-бай чыгып турат. Акырында баарыңыздарга үгүттөп кетем. Кайсы гана оору менен оорубаңыздар, сөзсүз түрдө ал оору боюнча кенен ошол маалыматтарды чогултуп алыңыздар. Ошондо айыгышыңыздар дагы оңоюраак болот. Жана албетте бул иште сиздерге врачтар жардам берет.